Бұл теплый полдың 3 квадраты бұл бір лампочканың тогын сорат деген сөз. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар, урматтуу топ багуучулар, кандайсыздар? Денсаулыктарыңыздар, иштериңиздер жакшыбы? Кыргыздар айтмакчы, биринчи байлык денсаулык, андан кийин ак жоолук дейт. Денсаулык деген бул зарыл экен, чындыгында. Бишкекке барып, оор жугузуп келип, 3-4 күн болду жатып калганыма. Бүгүн Кудайга шүгүр, буттан туруп, кичине жакшы болуп калыптырмын. Андыктан ооруп аткандар болсо, Алла Таала сиздерге шифа берсин. Тезирээк сакайып, айыгып кетиңиздер. Бүгүн мына погода аябай жакшы. Чайыттай деп коет го, чайыттай ачык экен. Көптөн бери жүрөктү өйкөп аткан бир маселе бар. Ошол маселелерди бүгүн чечейин деп буюрса сыртка чыгып отурам. Менде 2 маселе бар. Ал 2 маселенин бирөөсүн мурдада бир аз козгоп өттүм эле. Бул шүмшүктөр ташатып атышат. Мурда кичине келатат, качкыла деп учуп качып чыгып кетишчи. Бара-бара тоготпой эле калышты булар, чымчыктар. Азыр ичинде жүрүшөт. Биягынан кирсең, биягына учуп кетишет, аягындагы жемди жейт, аягына барсаң кайра биягына учуп келишет, биягындагын жейт. Түнгүсүн сөйт өчүрбөй койсоң таптакыр эле. Баягы жамандардын сөзү менен айтканда хата кылып алышты. Келип ашып эле. Ушуякта барды чурулдап эле. Буюрса булардын маселесин чечем. Булардын маселесин чечиш үчүн ол жерге шаардан неме ала келдим, клёнка ала келдим. Булардын бардыгын тосуп чыгабыз. Чымчык буюрса кирбегидей жылчык калтырбайм. Себеби муну уже патологу уже бүткөн. Патологуна клёнка чаптап койгонмун. Кирбейт эч жагынан. Буюрса азыр бобул жактарын эле жакшылап эме кылсам, тосуп чыксам эле болду. Буюрса чымчык кирбей калат деген ойдомун. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе. Тоокананын жылуулугу. Негизи тоокана жылуу эле. Мына карасаңыздар, сокмо, стенасы, ичи тышынан шып алган саман менен патологуна лай төгүлгөн кадимкидей эле. Коробкадан кийин асты стяжка, кургак, эшиктери гана бир аз окшошпой калган. Негизинен бирок муну деле колдон келишинче жылуулап коебуз негизинен. Анан суусу тоңуп калып атат. Эгер түнкүсүн суу кала турган болсо, суусу тоңуп калып атат. Демек, тооктор деле ошончолук деңгээлде ишип атат деген сөз. Жерсилердин туубайт деле чота 2 күндөн бери кыймылдап башташыптыр дегене. Эс алды. Бирок булар деле быйыл уже 3-чү жыл кетип атат. Быйыл сен жакшысың деп туруп, эптеп булардан да бир тукум алып калсам жакшы болот эле. Ошо эптеп деген сөздү да колдонбош керек экен, себеби эптеп деп атып, былтыр дагы алып калсамбы десем, былтыр дагы алып кала албай калдым. Тигил жакты байкасаңыздар, урууда жасадым жаңы. Аны дагы кенен айтып берем, шашпай. Анан тоокананын жылуулаштын маселесин кандай кылабыз? Мондай нерселерди алып келдим Бишкектен. Кадимкидей эле сталкер. Муну болсо байкаган болсоңуздар, теплый пол. Мунун артыкчылыгы эмне болду? Биринчиден, бул пикирди берген Сыдык байке, Жумгалдык Нарындык байке. Алла разы болсун. Ой, сен деле ошентип болбойсуң байланайын, жүдөп какабай. Свет деле көп деле кетпейт буга. Дегеннен канча кетет, кандай болот десем, менде бүт тооканам ошо менен жылыйт, менен мелмилдейт. Светти деле көп жебейт, ал эле бул эле дегеннен жакшылап ойлонуп барып, сатуучулар менен чындап эле сурашып кеңешип көрсөм, айтуулары боюнча муну 1 метр квадратына 50 ватт ток кетет экен. Эми токту көп түшүнө бербегендер үчүн бир аз түшүндүрүп коеюн. Мисалы, мына бу жерде лампочка жатат.
Бұл лампочканы байқаңыздар мұны. 225 вольт 150 ватт дейді. Қараңыз, 150 ватт. 150 ватт болғанда, мұғын теплый полдың 3 квадраты мұғын бір лампочканың тогын сорат деген сөз. Ватт менен есептегенде, ватт час мен саат менен есептелет. Ошондо саатына 1 квадраты 50 ватт. Ошондо 10 саатта 500, 20 саатта, ошондо 1 суткада 1 киловатт араң жейт. Бұл бір ток, 1 квадраты. Ошондо егер 6 квадрат мен алдым, 6 квадрат алдым, азырынча акча ошого эле туура келип калды. 6 квадрат демек 1 суткада 6 киловатт араң жейт деген сөз. Эми аны да биз түнкүсүн эле саябыз да. Күндүз болсо албетте саякаттагыла, тияк-бияка чыккыла деп чыкканда баары эштер ачылат. Сайыштын кажети жок болот. Демек суу салабыз. Көрөбүз, чындап эле ошончо бекен же андан да көбүрөөк жейби. Муну кандай кылып асабыз? Бардыгын буюрса көрсөтүп берем. Мунун квадраты 400 сомдон экен. Дордойго барсаңыздар, ошондо Евразия деген мурунку Евразия деп койчу эле, азыр эмне болуп калганын билбейм. Азыр Береке деп турабы, эмне деп турат базардын аты. Жана Жумахайдын маңдайындагы. Ошол жакка кирсеңиздер, Али деген байке бар, ошол Али байкеден алдым. Негизинен намаз окуган байке. Мындай кирпиленелер менен 350 сомдон берди мага. Негизи постоянно эле клиентимен анын бирдемесин алам. Мындай кирпич жана башка майда чүйдөлөр менен бардыгы биригип араң гана 2600 сом болду буюрса. Терморегулятор өзүмдө бар, ошону кошом. Болду. Бүгүн буюрса жыйынтыгын көрөбүз. Азыр болсо кантип санап калабыз, ошого көңүл бурабыз. Мына жая келгенде ушунча узун болот. Ар бири 20-25 сантиметрден 4-өнү 1 метр деп эсептеп атса керек эле да. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 ошол ар бири 25 сантиметрден экен, 4төн болгондо. Муну негизи узундан эле тагып салсам жакшы болмок. Бирок ошого мүмкүн болор бекен. Азыр байкайбыз. Ушул боюнча эле тагып салсак сонун болгон турат. Эскилеп отурбай эле азыр көрөбүз. Кандай кылсак экен? Себеби менде стенада бул перегородкалар бар да. Же жула турабызбы, жулуп туруп кайра рейка же бир нерсе менен кылып салсак жакшы болот окшойт. Азыр мындайынан эле шап эле бер салганыбыз жакшы болчудай. Мынакей коюп бүттүм. Бир сыйра тездетилген режимде видеону көргөзүүгө аракет кылдым. Монун аркасы фольга. Фольганын максаты эмне? Монун ысыгын стена соруп кетпей, дароо бер жакка чыгарыш үчүн. Андан кийин мунун эч кандай кыйынчылыгы жок. Кирпиленелерин өздөрү берет, кааласаңыздар кошо аласыздар. Бирөөсү болот плюс, бирөөсү минус. Же болбосо тескерисинче деле коюп койсо болот, айырмасы жок.
Мындай установка кылдым. Бул жактан келет дагынан бул жерге чыгат. Азыр -4-тү көргөзүп атат. Бул жакта -4 тор эле. Мына датчик болу. Негизи бул эгер теплый пол жерге салына турган болсо, мисалы үйлөргө салынып жүрбөй, үйлөргө полдун астында, клем паластын алдында боло турган болсо, анда монун өзүнө жабыштырып туруп, скоштоп койсо туура болот. Бизге эми мунун өчүп күйүштүн деле кажети жок. Аябай ысы тийбейт болуш керек, ошон үчүн бул жерге эле коюп койдум. Анан канчалык деңгээлде пайдалуу болот, эми көрөбүз муну. Буюрса, мунун алдынан келет дагы бул жерден точкага сайлайт. Бирок мындагы точканы сайып, кайра сууруп, башта орто бергенче автомат коюп койгон жакшы. Буюрса, бул жерге бир автомат коебуз, тиги жерге, дагы бир жерге кыскасы. Ошол видео узарып кетет. Буюрса, кийинкисинде болсо, мунун натыйжасы кандай болду, канчалык жылуулук берип атат, ошону көргөзөм. Анан буюрса, сыртта чымчыктардан коргонуунун жолун издейбиз буюрса. Ага чейин бул брудерди айтып коеюн. Брудер кадимкидей эле Бишкектеги эле стиль десем болот. Мынакей. Кааласам 2 катар кылып койсом болот. То есть 2 кабинка кылып. Суусун коюп койгом, ичинде апилка. Бир эмес 2-ни иштетип атат. Азыр менин бул жердеги 6 метр теплый пол моунун бирөөсүнүн гана тогун соруп атат. Бардыгы биригип. Ошону элестете бергиле. Экөө уже 20 квадратный теплый полдун энергиясын соруп атат. Бара-бара эгер бул эффективдүү боло турган болсо, демек бардыгын эле ушуга өткөрүп салган деле оңбу деп ойлонуп турам ошондой. Буюрса бул жагы экинчи этаж дагы брудер болот. Бул жакта кааласам бөлүп, кааласам узун боюнча эле отургузуп койсом дагы болот деген ойлор бар. Ошол, анда эмесе кийинки видеолордон амандашканча, ассаламу алейкум, аман эсен, жакшы туруңуздар.